Ассаламу алейкум. Жалпы биздин Алам Кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, баарыңыздарга мен достор Ноокаттан салам айтамын. Ноокат деп калдым достор. Ноокатта биринчи жолу фитобочка ачылды достор. Эми фитобочка дейт экен. Азыркы убакта мен достор мына ушул массаж деп турат, көрүп турасыздарбы? Ушул массаж кыла турган жерди бир жакшы обзор кылып көрсөтүп берейин. Орозбек деген бала атайы чакырды мени. Бир ушул ноокаттык туугандарга бир жакшы жаңылык бар. Фитобочка ачылды деп айтып атышат. Ошол фитобочканы мен сиздерге жакшылап көрсөтүп берейин. Анан денеге массаж кылат, анан азыр ичинде кандай нерселер бар бир жакшы обзор кылып берейин. Азыркы учурда мен достор мына жерде Ноокатта Кара Таш айылына чыккан, Калелин айылына чыккан стоянка бар. Мына жерде 3 көчө бар, билесиздер. Ошо 3 көчө эле мына жакта көрүп турасыздарбы? Мына жерде массаж деп өзүнчө 2-чи кабатта мына ушундай көрүнүп турат. Негизи бул жака ошол Кара Таш айылына чыккан жол. Анан мына жерде билесиздер эми иштебеген светофор бар. Ошонун эле жанында. Экранга дагы номерлерди калтырып коемун, өзүңүздөр дагы тактап маалыматты алсаңыздар болот. Азыр ушунун 2-чи кабатына чыгам дагы. Орозбектен жакшы бир сөздөрдү угабыз эми. Мына ушул жерден киресиздер дагы. Киргенде эле негизи мына жерден 2-чи кабатка көтөрүлө бересиздер. 2-чи кабатка көтөрүлгөндө эле сол жака бурасыздар. Мына ушул бала тосулат. Ассаламу алейкум. Орозбек жакшысың, тынчсың, денсаулык жакшы. Кана келе бересиң? Мына келди. Жакшысың, иштериң жакшыбы? Мына так кире берели, Дагы бир жолу сурашып коелу. Орозбек жакшысыңбы? Иштериң жакшыбы? Алып атасыңбы? Местаны жакшы алмаштырыпсың. Сен негизи көптөн бери сурап атышат. Анан көрсө бияка жылган экенсиң. Жакшы, эми биринчи сыйра өзүң тааныштырып, билбеген көрүүчүлөргө, анан негизи бул жерде азыр кандай иштер болуп атат тааныштыра бересиң. Мен бая фитобочка Ноокатта ачылыптыр дедим, биринчилерден болуптур дедим. Анан массаж дагы кылат дедим. Эми ошолорду кенен кесир айтып бересиң. Менин атым Орозбек болот. Мен Кытайдан бүтүп келген агайып колду окуганмын. Биздин метод кытайский метод менен жасайбыз дагы. Биз омурткалар боюнча иштейбиз. Грыжа, бел оору, баш оору, остеохондроз, кайдымдайбыр бир көйгөй болгон болсо омурткаңыздарда келсеңиздер боло берет. Анан биздин номерибизди дагы жазып коет астына, ошого байланышып маалымат алсаңыздар болот. Анан биздин оорубуз болбой калган учурда көрбөй калса капа болбоңуздар. Кээ бир учурда биздин пациенттерибиз ушундай неме болуп калат. Көрбөй койду не депчи терс таасирин тийгизип коет да. Мисалы үчүн азыр бул жакта пациентибиз бар, сиздерге бир маалымат берип кетсек. Азыр бияка массажга келди бул, Бул жак бел омурткасын жылдырып алган ишейний грудной остеохондрозу бар. Мисалы үчүн бул 4-чү бел омуртка менен 5-чи бел омурткада смещение бар. Ошол себептен сол бутка берип, мына сол буту кичине таз көтөрүлүп калган да. Өйдө жакарча кичине какой-то миллиметрлер көтөрүлүп калган. Ошонун эсебинен бут бирөөсү кичинерип, бирөөсү кыскарып калат. Бул жагында грудной остеохондроз бар. Желке уютат, бир желкеси түшүп калган, полный ушудан болот. Сиз туруп калсаңыз бул жака. Ассаламу алейкум. Жакшыбы? Денсаулык жакшыбы? Мына чечип алсаңыз, мына көрсөтүп коелу. Артчагынан. Бул жагы астыраак, бул жагы өйдөрөөк да. Көрдүңүзбү? Желке түшүп калган. Бул жакы позвоночниктен жылып калганынан келип чыгат. Бир буту да кыскарып калган. Ол сиз жата эмес. Ушундай көйгөйлөр болсо баарына келе бересиздер. Кудай калса колдон келишинче жардам беребиз. Ошондой эле остеохондроз оорулары, баш оорулары, радикулит оорулары, полиартрит. Полиартритке 100% бербесе да жардамын тийгизет. Кудай калса. Ошондой эле бизге пайдалуу болгон фитобочка ачылды. Фитобочка? Фитобочка. Бул жака. Анан негизи Орозбек дагы бир суроо да. Азыр мына ушу массаж боюнча да. Бул негизи мен ойлойм, кээ бирки жерде бир эле барып токтотуп коет да. Бул негизи канча убакытта таасир этет? Бая кээ бирки массаж кылат бутуна, анан белине, анан бул негизи лечебный кылган жакшы да. Кандайдыр бир убакыт чектелеби? Бул эми биздики негизи мануальная терапия деп коет. Биз массаж деп койгон себеби көпчүлүк адамга маалымат жакшыраак
жетиш үчүн массаждап койгонбуз. Массаждап Негизи койгонбуз, мануальная терапия болот. Мануальная терапия деген бул кол менен омурткаларды түздөө деген сөз. Бул 3 курс, бир курсу 3 сеанстан 7 сеанска чейин барат. Себеби оору ошо больныйга карайбыз да. Больной кандай абалда, эски оору болгон болсо же болбосо билбей эле ошол өтүштүрүп алган болсо, ошо 7 сеанска чейин прием кылабыз. Жаңылар болгон болсо 3 сеанс эле прием кылабыз. Результат берет Кудай кааласа. Анан массаждын баягы көбүнчө азыр баягы бизде мына аяк бар го, путубуз бар го. Ошо көп ысыбайт дейт да. Бул массаждан дагы ошолдон результат алгандар барбы? Результат алгандар болот. Себеби 5-бел омуртка негизги таасир берүүчүсү. Ошо белдин тиешеси бар да путка? Бар. Бул жакта седалищный нерв деп коет. Кан тамырлар, бел аркылуу кеткен кан тамырлар кысылып калганда бутка кан жакшы жетпей калат дагы. Кан айланма системасы жакшырбай, адам буту какшап, буту ысырап кала берет. Ошондой эле ошого таасири азыр фитобочка боюнча дагы сөз кылып атабыз. Фитобочка дагы жакшы таасирин тийгизет. Аз фитобочканы көрсөтөлү анда. Фитобочкада дагы барбы бирөө азыр? Азыр Андан көрсөтөлү эле. Фитобочка мына. Пациентибиз бар. Келебиз. Ана, бисмилла кире берели, а? Кире берели. Бисмилла. Ого, мына ушул нерсе. Так. Тапсыр, ассаламу алейкум. Кандай атат бул? Жанында суусу менен. Кипяток. Су менен, Жакшы жагып атабы? ооба, өтө сонун. Жакшы. Эми бул бочка боюнча айтып берчи. Негизи дагы бир суроо да, эми сөзүң болуп койдум. Бул нерсенин биринчи көбүнө кызык кандай пайдасы бар адамга? Бунун пайдасы өтө чоң. Эң эле негизги пациенттерибизге баягы путум какшады, эч эле ысыбаймын дегендерге өтө жакшы результат берет. Себеби бул буу менен чөп дарылар дагы кошо чыгат, кошулат. Иммунитет көтөрөт. Кан айланма системасын жакшыртат. Ошондой эле арыктоого дагы өтө чоң пайдасы бар. Ооба, пайдасы бар. Жардамы бар. Анан аз бунун ичи буу экен да ошондо, а? Ооба, бунун ичи буу. Буу менен кошулуп чөп дары кошо чыгат. Чөп дары. Негизи бул кайсыл жактын эмеси? Товары негизи кайсы жактан келген эми? Кызык да. Бул атайын Москва шаарынан алдырдык биз. Москва шаарынан, а? Ооба, Москва шаарынан алдырдык. Чтобы адамдарга неме болуш үчүн, пайдасын тийгизиш үчүнчү. Эми бизге сунуштар келип атты, Өзбекстандан келип атты, но бирок бул жактан сунушташты бизге жакшыраак деп. Буну менен кошо бул жакта атайын өзүнүн чөп дарылары бар. Чөп дарылары бар, а? Чөп дарылары кошулат буга. Бул фитобочка 5 курсу 5 сеанс болот. Күндө болбойт, черезден болот. Черезден болот, а? Ар күнү ар кандай чөп дарылар кошулат. Мисалы үчүн остеохондроз ооруларына биринчи күнү кошулган болсо, экинчи күнү иммунитет көтөрө турган чөп дарылар кошулат. Үчүнчү күнү успокоивающий нервтерди тынчтандыра турган чөп дарылар кошулса, төртүнчү күнү ОРВ үчүн. ОРВ бул гриптердин эң чоң немелери. Оорусун деп койсок болот, ошолорго өтө пайдалуу. Мындан чыгып салафан коргот бул жерге. Салафанда дагы бал менен кошулуп, өзүнүн чөп дарылары бар. Андан кийин жеңил массаж болот. Бардыгы биригип ошол акчасы 1000 сом болот. Бир күндүк. Бир күндүк, ооба. Негизи мындай да, бир курс лечение алса кандай болот? Бир курс алса, өзү негизи 12 күнгө чейин болот. 12 күнгө чейин, а? Биз изилдедик. Минимум. Ооба. Максимум. Максимум 12 күн, минимум 5-6 күн. 5-6 күн. Негизинен 5 күн өтө жакшы эле таасир берет экен. Таасир берет, а? Ооба. Күндө эмес, черезден бирок. Черезден. Анан буга келерден алдын сөзсүз түрдө курсак ток келиш керек. Курсак ток келиш керек. Өзү менен кошуп, ванный ачык, ич кийим алып алса өтө сонун болот. Дагы бир суроо. Бул бочкага түшөрдөн мурда, эми азыр көпчүлүгүбүз негизи баягындай ички органдан кесилген жерлер бар да. Бычак тийген жерлер бар да, эми операция болуп. Ошолорго эч кандай зыяны жокпу баягындай? Операциянын түрлөрү болот да. Эгерде операция ички органдан болгон болсо, 5 жылга чейин мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, а? Мүмкүн эмес. Жеңил желпи баягы жаралар болуп калат, жеңил операциялар болуп калат. Аларга 3 айдан 6 айга чейин, 6 айдан кийин боло берет. 3 ай 6 ай убактысы. Жакшы. Бул таксырды мен негизи тааныйм. Караташтан келдиңиз, а? Ооба. Калелинден. Анан дагы суроо Розбек.
ушул тармакта бул Орозбек деген бала канча жылдан бери иштейт деген дагы суроо болот да. Канча жылдык тажрыйба бар? Бизге Кудай кааласа 5 жыл болду. 5 жыл болуп 5 калды. жыл болду. Ооба. Бул нерсени каяка үйрөндүң өзүң? Биз ошол Ошто эле үйрөнгөнбүз. Ошто эле? Кытайдан бүтүп келген агайын колдо окуганбыз. Кытайский метод менен жасайбыз. Бизде образование ошол медицинаны да бүткөнбүз. Азыр ишти баштадык. Ушул жактан. Ооба. Анан көбүнчө дагы бир суроо, биз мына ушул келген пациенттер көбүнчө кайсыл жактан келип атат? Анан азыр мен угушум боюнча Россиядан дагы азыр убакта бизге Кыргызстанга кыш айында келгендер көп. Негизи ошо Россиядан келип ушундай ооруга чалдыккандар көп болсо керек, Ооба. Көпчүлүгү айтышат да биздин Москвадагы сууктарыбыз чыгарып берсе депчи көп айтышат. Ошолорго өтө пайдалуу. Келип өзүңүздөр көрүп келсеңиздер болот. Таасирин ошол билген адам гана айта алат. Мындай сырттан айтыш Эми мен ойлойм да, баягы кээде бир күн келип эле калган күндөр келбей коет го. Ошолорго результат болбой калат да, ачык элечи. Көпчүлүгү ошондой болуп калат. Көпчүлүгү ошондой болуп калат. Сен айткандай эң азы бир 5 күн кылса, Ооба. минимум ушу 5, максимум бир 2 жума кылса, так 2 жумада ошондо 5 жолу болуп калабы? 5 жыл. 5 жолу болуп калат, 5 жыл болуп калат. Так, ошондой кылса результат болот, Кудай кааласа. Болот. Жакшы. Ошондо бир күндүк биринчи массаж кылат, кадимгидей. Анан бияка бочкага түшөт, Ошол 1000 сом болот. Жакшы. Дагы кошумча сөздөр болсо айтып бересиң. Бизде дагы ошондой эле эт менен селдин ортосуна атайын стеклянный банкалар коюлат. Банка. Ооба, сууктар чыгарганга. Кайсы баягы хиджама деп койгонбуз, же ал башка? Банка, стеклянный банкасы башка. Бизде ошондой эле эт менен селдин ортосундагы сууктар чыгара турган стеклянный банкалар дагы бар. Банкалар ал бул жактабы? Бул жакта. Ошондо бир көрсөтүп коелу, Жакшы. Банка деп туруп, Ал нерсенин кандай адамга пайдасы болуп калат эми? Пайдасы каналион системасын жакшыртат. Жакшыртат, сууктарга жакшы. Бул жакта. Бул биздин образованияларыбыз. Бул сертификаттар да? Бүттү деген. Бүттү деген сертификаттар. Жакшы. Анда Орозбек, ишиңе ийгилик. Бир убакта негизи канча адамды тейлейсиңер? Ошол жагы дагы кызык эми. Ар кандай болуп калат бизде. 25-30 адамга чейин неме болуп калат. Бир күндө. Убактысын айтып атасызбы? Эми негизи бир убакыттын ичинде да канча адамга? Мисалы үчүн ооруларга карайбыз. Ооруларга? Оорусу катуураак болгон болсо жарым саатка чейин барат. Жарым саатка чейин. Жөнөкөй эле смещениялар аз эле болгон болсо, же болбосо оорусу жеңил болгон болсо 20 минутка чейин. 20 минутка чейин, Жакшы. Анда Ороз, ишиңе ийгилик. Мен Орозбектин номерин дагы калтырамын экранга, достор. Кенен кесир мисалы үчүн оору тууралуу бир эле Кыргызстанда эмес, Россияда туруп, башка жактан да туруп дагы мен ушундай кылсам болобу, жаныңа барганда ушундай кылам деп атам деп бешара консультация алса да болот, сенен, Буюрса Орозбек кызматта. Ошол адресин айттык, достор. Буюрса ушул жерге келе бересиздер. Биринчи ден соолук, албетте биз кыргызбыз, алхамдулилlah, эң башкысы мусулманбыз. Мусулман адам күчтүү болуш керек, ден соолук чын болуш керек. Ушул Орозбекке келе бересиздер. Assalomu alaykum.